Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү өтө турган темабыз каша болмокчу. Каша деген эмне? Каша деген кыргыз тилинде эле биз өткөндөй ушундай белгилер. Каша кыргыз тилинде бир нерсени белгилөө үчүн, өзүнчө бөлүп алуу үчүн, түшүндүрүү үчүн колдонулган нерсе. Бул жак математикада эле дал ушундай. Кандай экен? Биринчи баса белгилөө үчүн баса белгилөө. Экинчи көбөйтүү да. Кашаны көргөндө эле көбөйтүү деп түшүнсөк болот. Үчүнчү топтоштуруу. Мисалы, баса белгилеген кандай? Мисалы бизге айтты 5 минус 3 деп айтсын. Минус 3'tü белгилеп атат. 5 минус эмне деп атат? Минус 3 деп атат. Минус 3'tü баса белгилеп атабыз. Бул жерден башка бир куралды түшүндүрө кетейин. Биз буга чейин оң санды оң санга көбөйткөндү билебиз. Оң санды терс санга көбөйтсө кандай? Мисалы оң санды оң санга көбөйтсөк, дайыма оң сан чыгат, туурабы? Бул кандай? Мисалы 3'tü 5ке көбөйтсөк 15 чыгат. Оң санды терс санга көбөйтсөк терс сан чыгат. Мисалы 3 көбөйтүлгөн минус 5 десек минус 15 чыгат экен. Терс санды оң санга көбөйтсөк терс сан чыгат. Терс сан көбөйтүлгөн оң сан барабар терс сан. Терс санды көбөйтсөк терс санга барабар оң сан чыгат экен. Минус 3'tü көбөйтсөк минус 5ке эмне болот экен? Оң сан. 15 плюс 15 чыгат экен. Эми көбөйтүү так эле ушундай. Көбөйтүү менен бөлүүнүн айырмасы жок. Терс санга бөлсөк оң сан. Терс санды оң санга бөлсөк терс сан жана башка. Демек, бул жерде 5 минус 3 болуп атат. Бул жерде каша деген бул экинчи айтып кеткендей көбөйтүү. Терс көбөйтүлгөн терс эмне? Оң. Терс көбөйтүлгөн терс оң. Барабар 8 болуп калат жооп. Мисалы 5 жөн эле кашанын ичине 3 деп жазып койсо, бул эмне деген сөз? 5 көбөйтүлгөн 3 деген сөз. 15. 5'ti 3кө көбөйтсөк 15. 3'tü 5ке көбөйтсөк дагы 15. Көбөйтүүдө дагы орун алмаштырсак, жооп өзгөрбөйт. Көбөйтүүндө өзгөрбөйт. Андан кийинки топтоштуруу. Топтоштуруу мисалы кандай? Мисал жазалык. 3 кемитилген 3 кошулган 1 болсун. Бул өзүнчө жазып атабыз да, топтоштуруп атабыз. Мындай учурда кашанын ичин биринчи иштеп алабыз. Дайыма кашанын ичин биринчи иштеп алабыз. Бул кандай чыгат? Бул жерде 4 чыгат. Эми 3төн 4'тү кемисек кандай болот? 4 чоңураак болуп атат. 3 кичирээк болуп атат. Кемите беребиз 4төн 3'тү. 1 калабы? Анан чоңураагын 4'түн белгисин коюп коебуз. Минус 1. Демек, жооп минус 1. Эми кашаны ушундай иштеп атабыз. Кашаны иштегенди үйрөндүк. Эгер каша дагы, кошуу дагы, кемитүү дагы, бөлүү, көбөйтүү дагы бардыгы бир эсепте кездешип калса кандай кылабыз? Бул кашаларды ушул мисалдарды ушуну иштеп алсаңар болот. Биринчи кашанын ичин иштеп чыгабыз бул жерден. Дайыма. Эми бардыгы тең кездешип калса эмне кылабыз? Англисче
Бул ушундай куралдар бар. Бул англисче жазылган, мен азыр кыргызча түшүндүрүп берем. Parenthesis деп коет, бул каша дегенди билдирет. Каша. Андан кийин exponent деген даража. Даражаны түшүндүрүп өтөйүн. Мисалы 3 квадрат деген эмне деген сөз? 3 көбөйтүлгөн 2 деген бул 3'тү 2 жолу кош деген сөз да. А 3'түн үстүнө жазылып калса 2, демек 3'тү 2 жолу көбөйт деген сөз болуп калат экен да. 3'тү 3кө көбөйсөк канча? 9. А 3'түн 3 үстүнө жазылып калса эмне деген сөз? 3'тү 3 жолу көбөйт деген сөз да. Бул 27. Даража деген ушундай. Даража деген көбөйтүү деген эле сөз. Көп жолу көбөйт деген эле сөз да. Биринчи кашааны иштейт экенбиз дайыма эсепте кездешсе. Андан кийин даражаны, андан кийин multiplication, division деген кошуу, бөлүү да. Кошуу. Могу белги деген жана деген сөз да. Кошуу, бөлүү. Addition and subtraction деген кошууду окугонбу? Көбөйтүү. Көбөйтүү жана бөлүү. Addition, subtraction деген кошуу жана кемитүү. Кошуу. Кемитүү. Эми, бул жерде эсеп берилиптир. Кандай эсеп берилиптир? 25 минус 5 көбөйтүлгөн 4 минус 1 кошулган 3 квадрат бөлүнгөн 3. Бул жерде баардыгы бар экен. Бөлүү да бар экен, көбөйтүү да бар экен, кошуу да бар экен, кемитүү да бар экен, анан даража да бар экен. Бул жерден дайыма биринчи биз кашанын ичин биринчи эсептейбиз. Дайыма кашанын ичин. Мисалы, бул жерден кашанын ичин биринчи эсептеп алыптыр. 4төн 1 кемиптир, 3 чыгыптыр. Андан кийин экинчи даражаны карайт экенбиз. Даража 3 квадратпы? 3 квадрат канча? 9га барабар. 3 квадрат 9га барабар. Экинчи даражаны иштеп алыптыр. Үчүнчү көбөйтүү бөлүү. Көбөйтүү бөлүү 5 көбөйтүлгөн 3 болду, 9 бөлүнгөн 3. Экөөнү иштеп алса 15, анан 3 чыгыптыр. Андан кийинкиси кошуу, кемитүү жөнөкөй биз билген жол менен кете берет. Демек, эсепте баардыгы кездешсе биринчи кезекте кашааны чыгарат экенбиз, экинчи даража экен. Үчүнчү кезекте көбөйтүү, бөлүү. Кайсынысы биринчи келсе да айырмасы жок. Анан төртүнчү эң аягында кошуу, кемитүү. Эми ушул биз үйрөнгөн нерселерди карап бир мисал чыгаралык. Калганын өзүңөр отуруп эсептегиле. Кайсы мисалды чыгаралык? Биз татаалыраак могу мисалдан баштайлык. Бул жерде эмне дейт? Бул жерде карасак, кашадан экөө экен. Даража дагы бар экен. Эң эле биринчи биз эң ичтеги кашадан баштайбыз. Биринчи кашанын ичин чыгарыш керекпиз. Эң ичтеги кашадан баштайбыз. Кашанын ичи. Эң ичиндеги каша кайсы? 10 минус 5. Калганын ошондой эле жаза беребиз. 10 кошулган 10 минус 5 5, 5, анан сыртында квадраты калды. Анан каша кошулган 6. Эми андан кийинки очередте эмнени карайбыз? Кашаны чыгарыш керекпиз. Биринчи очередте эле кашанын ичин карайбыз, туурабы? Кашанын ичин карадык. Кашанын ичин чыгаралы десек, эмне бар экен? Даража бар экен.
Бул жерде биринчи очередте кашааны чыгарыш керек болот атпайбы? Биз келип эле кашааны карайбыз да. Могу кашаа менен бул кашааны карадык. İçин чыгаралы десек, ичинде дагы бир кашаа бар экен. Демек, анын ичиндеги кашааны биринчи чыгарып алыш керекпиз да. Ошондуктан бул кашааны чыгарып алдык. 5 кылып. Эми ошол сыяктуу эле бул жерден карасак, эсепте кашаа келип калды. Кашаанын ичин биринчи чыгаралы дедик. Чыгаралы десек, даража болуп калды. Кашаанын ичинде кашаа жок болгондуктан биз даражаны чыгарабыз кийинки очередь. Ошондо кандай болот? 10 кошулган 25 кошулган 6 барабар. Эми кайра карайбыз муну. Кашаанын ичин чыгарабыз. Кашаанын ичин чыгара алабызбы эми? Даража жок. Ооба чыгара алабыз. Жөн эле кошобуз. Кандай болот? 10го 25-тү кошсок 35. 35 кошулган 6. Эми бул биз билген жөнөкөй эле эсеп болуп калды. 10го 35-тү кошсок 45, 45ке 6-ны кошсок 51. Жооп 51. Дагы бир мисалды карап көрөлүк. Бул жерден эң биринчи эле кезекте кашаанын иштерин карайбыз. Бул жерде көп кашаа бар экен. Ар бирин өзүнчө карайбыз. Мисалы, муну чыгаралык дейбиз. Кашаанын ичин карайбыз. Кандай болот? 20-га 4 бөлсөң 5. Бул жерде кийинки кашааны карайбыз. Бул эки кашааны. Ичин карап чыгаралы десек, ичинде дагы бир кашаа бар экен. Демек, ал кашааны биринчи чыгарыш керекпиз. 16-дан 3 дегенсек, 16-дан 3 дегенбит. 16-дан 3 дегенсек 13. Демек, ушинтип жазып алабыз. Биринчи кашаабыздын ичи эмне чыкты? 5. 5 квадрат. Кашаанын ичи чыкты, анан квадраты бар үстүндө. 5 квадрат 5 квадрат кошулган. Бул жерде биринчи кашаанын ишин иштеп бүттүк, туурабы? То есть ичиндеги экинчи кашааны. Келдик, чыгаралы дедик. Чыгаралы десек, кашаанын ичинде кашаа бар экен. Демек, ал кашааны биринчи чыгарып алыш керек болдук. Ошондо 16 минус 13 канча? 16 минус 3 барабар 13. Биринчи кашаа бүткөн. Биякта көбөйтүү бар экен. 5 квадрат. Эми бул жерден бул эсепти өзүнчө карап көрөбүз. Чыгаралы десек, кашаа бар экен. Бул кашаа менен бул кашаа. Эми ушу кашаанын ичин чыгарып алыш керекпиз. Ушу кашаанын ичин чыгарып алалы десек, биз билебиз, эмнени караш керекпиз? Кашаа. Бул кашаанын ичинде кашаа барбы? Жок. Экинчи эмнени карайбыз? Даража. Даража барбы экен? Бар экен. Демек, даражаны чыгарып алабыз. Бул жерде даража канча? 25. 5 квадрат кошулган 13 көбөйтүлгөн 25. Бул жерден 13 көбөйтүлгөн 25. Эми 5 квадрат эмнеге барабар? 25 барабар. Кошулган. Кашаанын ичин негизи иштеп алыш керекпиз да. Биринчи, туурабы? Кашаанын ичин биринчи иштеп алыш керекпиз. 13-тү 25-ке көбөйтсөк эмне чыгат? 13 көбөйтүлгөн 25 бул 325 чыгат экен. Бул жерден 5 квадрат деп жазыш керек болчубуз, бирок айырмасы жок. 325ке 25-тү кошсок 350. Жооп 350. Ушундай кашаанын ичине кашаа жазылып калса, биринчи кашаанын ичин карап алабыз да. Бул жерден биринчи кашааны чыгарыш керекпиз. Кашаанын ичин чыгарыш керекпиз. Бул эки кашааны карайбыз. Бул эки кашааны карасак, кашааларды карасак, ичинде дагы бир кашаа болуп атабы, чыгаралы десек. Демек, ал кашаанын ичин карайбыз. Анан бул кашаанын ичин. Бул кашаанын ичин карап туруп чыгаралы дейбиз. Эң биринчи
Эгер кашаа болсо кашааны чыгарабыз. Бирок бунун ичинде кашаа жок. Экинчи эмнени чыгарабыз? Даражаны чыгарабыз. Болду да? Даражаны чыгарабыз. Андан кийин көбөйтүү бөлүүнү чыгарабыз. Андан кийин кошуу кемитүү. Ушул жол менен ушул эсептерди үйдөн чыгаргыла.